Кутман күнүңүздөр менен урматтуу партнерлор. Atomic компаниясындагы абсолют BB крем, база под макияждарды колдоноордун алдында оозун кичине эле бурашыңыз керек. А бирок сиз катуу бурап салгандыктан, катуу бурап оозун ачсаңыз эле сынык экен. Эмне дейсиз? Ай, койкуй, ушундай да болобу? Дейсиз. Же болбосо сиз дароо эле негатив ойго кетип, бул сынык тура, уяты жоктор. Же болбосо баасы да кымбат болчу, кой айтайын дейсиз. А бирок Atomic компаниясында сиз ойлогондой эмес. Бул акыркы үлгүдөй технология менен жасалгандыктан, башка BB кремдерден айырмаланып, бул астынан жогору көздөп түгөнөт. Сол жакта турган BB крем жарымынан келген. Ал эми оң жакта турган база под макияж уже түгөнүп, мынакей ооз ачык, сыныгы ушул жерде гана түбүндө калат. Ошонун түбүндө калат, мына сыныктын, оозунун. А идиштин түбүндө калбайт. Төмөндөн жогору көздөп түгөнөт. Башка деле компанияларда ушундай BB кремдер бар, бирок аларда узун шланга менен. Анан алар түбүндө калып кетет дагы, ошол боюнча түбүндө бир канча кремдер сыгылбай, акыры басылбай, бассаң басылбайт, ошентип отуруп калып кетет. Чукуйсуң, башка кыласың, акыры ыргытасың. Ал эми Atomic'де экономичный болгондуктан кичине да крем калбайт, астыдан жогору көздөп түгөнүп отуруп, башына чыкканда кичине калат, аны дагы алып эле сүйкөп коесуз. Atomic компаниясында эч качан сыныктарды сатпайт. Мисалы сиз база под макияжды ачып туруп, солго бир эле бурап коесуз, болду, ачылат. А сиз деген ушул жерин катуу бурагандыктан, анан кийин ушул жагынан ачышка туура келип калат. Ачасыз да, сынык турбайбы деп ойлойсуз да. А чындыгында бул сынык эмес, нар жагынан ушундай жасалган. Абсолют BB крем деле дал ушундай. Аласыз, крышкасын ачасыз, кичине эле сол жака бурап коесуз, секин эле бурап коесуз. А оң жака бурасаңыз жабылат. Андан кийин буну да көрсөтүп берейин. Ачып, бул деле кичинекей, узун баягындай шлангасы жок. Көрдүңүздөрбү? Ылдыйдан жогору көздөп түгөнгөндүктөн акыркы технология менен дал ушундай жасалган. Андыктан коркпой заказ берсеңиздер болот. Өтө сонун продукциялар.